Келиңиз. Кандайсыз? Келген, жакшы келгиле. Келдик, иш илгери. Андай болсун. Келиңиз. Көрөрүңүз. Ушул жерде иштейсизби? Мына биздин цех ушул. Ушул жерде иштейбиз. 2 жылдан бери ушул жерге көчүп келгенбиз. Мен былтыр тияктан келгенден бери ушул жерге келип калдым. Ушул жерде иштейм азыр. Ишибиз ушул, цехибиз ушул. Таза экен, ичи таптаза экен. Условиясы аябай жакшы бул жерде. Сонун таза, иштеген жериң жылуу, жайкысын салкын, кышкысын моундай жылуу. Адамдар жокко, эч ким жокко бүгүн. Бүгүн субботада. Суббота менден бөлөк эч ким жок. Только мен проектимди гана бүтүшүм керек. Бүгүн акыркы стадиясы. Ошону бүтүрүп туруп анан кийин бул эми бүткөндөн кийин покраскага биринчи понедельникке мен даярдап коюшум керек. Жүрүңүз анда эмне иш кыласыз, көрсөтүңүз бизге. Эми основной ишим меники моундай. Эми кандай заказ түшсө, ошолорду аткармай. Бизге руководитель өзү жумуштарды таап келет, таап берет. Мисалы кандай жумуш, мисалы заводтук болобу, бөлөк жактык болобу. Основной жумуш могу үйлөргө моундай периларды жасамай. Ушундай көп заказ менчик үйлөрдөн түшөт да бу жерде. Анан кийин мунун эмелери аябай кызыктуу, интересный, сонун жумушта, майда бирок кызыктуу. Ушул проектни алганыма 3 ай болду. 3 айдан бери эми мунун ар бир деталин өзүнчө ченеп, бүт ар бир эмесин коюш керек. Стандартка жатмайынча кабыл албайт экен. А бу жерде ушундай стандарт жасаш керек экен да. Ушунун баардыгын азыр өзүңүз жасап чыктыңызбы, мыналарды, Ушунун баары бүт колго жасалды, бүт моулардын баары колго ийдим, бүт ушул жерден. Мага основной моундай эле бүт моундай эле проект берип коет, бүт чертеж. Болду, мен калганын бүт мен өзүм жасашым керек да ушул жерден. Тигилер бул компьютерден чыгарып туруп эле берип коет бизге. Ооба. Анан кийин моунун узуну канча болот, туурасы канча болот, бүт өзүм расчетун алып туруп чыгарышым керек ушул жерден. Ушундай да биздин жумуш. Азыр сиз бул жерде 1 бөлүк, 2 бөлүк, анан 3, 4 бөлүк бар экен. 4-5 бөлүк бар экен. Бул 2 бөлүгүн койдук. Бул эми багы трехэтажный үй болгондон кийин ар кайсы жерине коюлат да. Чыгып бараткан лестницага коюлат, подвалдын немесине коюлат. Бүт ошо болгон чыгылып бир үйдүн полный комплектиси да. Бул уже жарымы уже үчөө коюлган уже. Краскадан болуп, бул этап менен коюла берет экен, мындай бүткөнүн улам алып барып краскадан алып чыгып коюу. Бул эми акыркы этабы. Ушу менен бүтөт бул. Мисалы мына бул эле жерден 4 инчтен ашып кетсе, кичине эле бир одна шестнадцать ашып кетсе эле уже жараксыз экен. Болбойт экен. Андай. Ошону бүт ченеп, ушундан бери ченейсиң экен. Моунун ортолорун ченейсиң, моуларды ченейсиң, бүт бирдей болуш керек да. Кээ бир жерлери мондай келбей алат. Аны монда ар бир атайын приспособ эме бар өздөрүнүн немелери. Ошо менен кымшытабыз. Мынтип кымшытсаң ал токтоп калат. Анан кийин жамгыр жааганда бир жалбырактан шүйдүрүм түшөт го. Эртеси мындай караганда. Азыр могул жерди мен ошондой жасашым керек да. Могул жерди. О шардын астына. Мына. Тамчы болуп түшүп калды да могулчу. Ушундай жумушту кантип таап алдыңыз? Эми бул адамдын ар кимдин шыгына жараша го дейм. Мен бул жерге мен келгенден бери көп эле балдар келип иштеди. Иштеп. Кыргыз балдарбы? Жок. Ар улуттан келишти. Мисалы американец келди, мексиканец келди, украин балдар келди, Армениядан келишти, молдовандар келишти. Көп эле багы эми кыргыз балдардан да алып келдим, 2-3-өөнү. Просто багы шыктары жок экен. Азыр бирөө бар.
бирөө иштеп атат бир бала. Аны да мен алып келгем бияка. Анан ал жакшы эми иштеп атат. Андан мурун былтыр бир бала алып келгем. Ал да иштей албай койду. Анан быйыл 2 бала алып келдим. Экөө тең багы иштей албай болгон жок. Бирок багы шыктары жок экен да буга. Кызыкпады да. Ар жагынан бир кызыгып, ушудан бир жумуштан рахат албаса, О, мына азыр иштеп аткан кыргыз бала, өзү таластык жигит. Бир жумада жетпей үйрөнүп кетти. Ал өмүрү сварка кармаптыр. Бир жумага келди, тияк бягын көргөзүп бердик, мындай кыл, тигиндей кыл жардам бердик. Бир жума жетпей үйрөнүп кетти. Азыр бу жерде чоң свар иштедим бири. Сиз өзүңүз мурда мүмкүн Кыргызстанда ушул тармакта иштедиңиз беле? Кандай? Мен өзүм бирок мынчалык катуу кызыгып иштеген эмесмин, ушундай моонлардын жадап. Бирок өзүм багы сварканан иштечимин мурунчу. Бирок мынчалык кызыгып мындай немелерди, бирок жазачумун көп нерселерди. Бирок эми бир жакта андай неметпейсиң да көп, мындай маани бербейсиң да. Ооба. Бул жакта болсо бөлөкчө экен да. Система бөлөкчө экен. Бир жактагыдай эмес. Биякта бизде эми шартка карайсың да көбү. Бул жакта полный шарт бар экен. Не жадайын десең, жадайсың. Бүт. Анан бул жерге кантип туш келип калдыңыз сиз? Бул жерге мага мен жаңы келгенде рекламадан издедик да. Анан телефон чалсак, анан бир Анна деген орус кыз бар экен. Анан ошол предложение кылды да мени. Ушул жака барып көрүңүз. Мен чалдым. Анан кийин убактыңыз болсо азыр барыңыз депчи. Саат 5-те анда былтыр бөлөк сексте болчубуз. Анан күтүп туруптур. Анан кийин эми жумуштан кийин да келди, тааныштырды. Анан кийин эртең, пожалуйста, эртең келиңиз деди. Эртеси келдим. Биринчи күн болчу эртеси. Келип мага бүт бир 12-ге чейин убакыт берди. Мооларды кармап көрүңүз депчи, эми жерде эмне бизге моундай эле просто эле моундай темирлерди берип элечи. Кармап көрүңүз, анан көрөлү депчи. Ошондо 8-ден 12-ге чейин 4 саат убакыт берди. Анан мен багы тигине темир алып келип, бул темирди алып келип, моундай билгениңизди жасадыңыз. Билген жерим кошуп элечи, эми ал көрдү да. Кармаянат бекен же жок бекен депчи. 12-де келди дагы бир сере карап туруп, всё, уже ты принят на работу деп койду, болду. Я говорю, ну пусть приезжает и познакомимся, посмотрим, вот, насколько он способен. Приехал, познакомились, он сделал пробные работы, какие-то несколько дней поработал. Вот, я увидел, что он способный в этом деле, то есть он не новичок. И взял его на работу таким образом. И вот за это время, за 2 года он достиг больших успехов. Поначалу я ему давал простые работы, да, вот что-то по цеху сделать, то все, потому что там, где он работал, в Киргизии, там строительная компания была, то есть грубые работы делали, где не требовалось аккуратности, лишь бы приварить и там чуть-чуть зачистить, все, то есть не было нужды, чтобы это все очень аккуратно делать и какие-то, ну, простые вещи были. Но саму сварочную работу он знал уже, а вот уже делать именно художественные вещи он научился у нас. Да. Ну и не каждый может это делать, потому что людям надо иметь терпение, надо душу вкладывать в это. И каждый человек это не может делать. Муну билиш керек да. Кандай кылганда чугун темирге жабышат. Мунун да бир өзүнчө немеси бар да, сырлары бар. Кээ гүл жасайбыз. Ушул жерден жасайбыз, гүл, кадимки эле гүл жасайсың. Заводтан кезилип келет, бирок аны ушул жерден бүт ийип, автоген немеси менен ысытып алып туруп ийип, кадимки гүл жасап туруп анан кийин кайра барт этип чаптайбыз да. Моунун ар биринин ортосун ченеш керек, мунун ортосун ченеш керек, моолар ченеш керек, бүт моунун ортосун ченеш керек. Муну менен мунун ортосун ченеш керек. Мунун эмес аябай көп да. Ошонун баарын компьютерге алып мээге түйүп алыш керек. Анан иштеш керек. Бу жерде ушундай экен.
Бу жерде негизи эс тутум күчтүү болуш керек экен. Анда бул эми караганда баягы, конечно, эми унутуп калабыз да кээ биринчи. Убакыт возраст өткөндөн кийин, ну эстейм, анан жарымынан көбүн эстейм да. Мисалы, могул тегеректер. Бүт могул бирдей болуш керек да. Могул катар бүт бирдей тегиз болуш керек. Муну менен могулдун ортосу бир болуш керек. Бир размерде болуш керек. Эгерде сыр болбосо, мына ушул бир проектти канчага баалашасыздар? Аны бизге ал Айтпайт. руководитель өзү баалашат алчы. Ал өзү чечет. Бизге только зарплата өсө. Саатына. Саатына мага жакшы, нормально эми азыр. Мен азыр $20 Саатына. төлөйт. Эми жакында январдан баштап 22 өтөбүз. Жакшы экен. Ошондо сиз күндө канча саат иштейсиз? Мен эми мен постоянно 9 саат иштейм бу жерде. Андан көп болуп калат. 9 сааттан кем иштебейм. Мындай чарчаган учур эмнеден мисалы чарчайсыз? Мен боштуктан чарчайм. Бош болсом чарчайм. А так, кызыктуу, бир кызыгы болсом бүт ал чарчоо жок, мен чарчабайм. Наоборот, ошондой чыгып кетет. А бош болсом чарчайм. Кечкисин жана экинчи жумушка барабыз деп атпаймынбы? Мен аяктан жанагыларды коюп иретип койгондо просто кайра удовольствие аласың да. Чарчабай келип, бодыр келип жатасың үйгө. Айтмакчы, Таштан байке айтып атат да, бул жерден бүткөндө саат канчада чыгасыз бул жерде? Бул жерден 5те чыгам. 5те чыгып, анан эме байбичесин алып дагы башка жумушка барат да, баягы өзү шофер милдетин аткарып, анан ал жака барып, бекер олтургусу келбей, байбичеси менен ошол жактан дагы кечинде иштейт экен. Саат 9га чейин иштейсиздер, э? 9га чейин, кээде 10га чейин. Азаматсыздар. Анан эртең менен кайра бул жака жумушка келесиз. Кайра бияка келем. Мынакей ушинтип иштеш керек да. Адам канчалык кыймылдаса, ал ошончолук өзүн жеңил сезет. Анан кийин мисалы мен үйдө отура албайм такыр. Мисалы эртең воскресенье дем алышта эмне кылыш керек? Хотя паркка барып басып келиш керек да. Нары басып, айланып, тияк басып, 1-2 километр жөө басып, тиягын көрүп. А так үйдө жата берсең, ал оорут ал. Эми сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, азыркы тапта 63 жашты жашап аткан учуруңуз, анан Кыргызстанда эмне иш кылдыңыз эле, бул жака келип, качан келдиңиз, ошо жөнүндө? Мен эми Кыргызстанда 30 жыл комбинатта иштедим. Эми Кыргызстан боюнча бир эле комбинат, эми алтын комбинат бар болчу. Кыргызстан боюнча ал Союз учурунда курулганда. Ошондо иштедим. 30 жыл ошол жака эмгегим кетти. Ошондо мурун колхоз иштеген, андан кийин ошол комбинатта иштедим. Анан өмүр бою ошол комбинаттан пенсияга чыктым ошол жерден. Анан кийин аяктан жумуш комбинат токтоор астында, эми мына токтойт болуп калганда биз грин карт утуп алдык. Грин карт утуп алдык. Балдарга мен айтып берчүмүн негизи, грин карт тапшырып койсок жакшы болот эле ошо десем. Сизге окшогондорду албайт аяка, жаштар барат деп балдарым. Анан эми тапшырып көрөлү десек эле балдар ушинтип тарта берчү да анан. Ошо шаарга барып калдык деле өзүбүз балдардын документтерин ушинтип тапшыра алды деп анан балдар менен неме кылып тапшырып силер өтпөсөңөр мен өтөм деп. Негизи айтып берчүбүз ушу пенсияга чыккандан кийин тоого барып алып анан аяштарыбыз пенсияга чыкканда силер мал багасыңар, биз болсо алыс жака барып эс алабыз деп. Ошентип күлө берчүбүз. Каяка барасыңар дешип эле барып күлө берчү. Биз тамаша оюн тамашага салып отуруп баягы адамдын баягы оозунда болсо Алланын кулагында болот дейт. Чет мамлекетке барып эс алабыз деп. Ушундайларды айтар элек да. Аяштарыбызды эме кылышып. Анан Кудайдын буйругу. Сизге чыгып калды. Ооба, мага чык. Анан баарына чыкпай, мага чыгып калат баягы. Бул да өзүнчө неме болду да. Анан ошо тоодон деле ошо эртерээк бара алып эле утуп алса, уят болосуз деп атып эле жашырып калп болуп калат дешип эле жүрүп анан кеч тапшырып алып келдик алдык. Сиздер кантип коркпой келдиңиздер? Бизге мындай биз кыймылдуу. Бизде анткени биз баягы тараачүскө көп чыгып бул экөөбүз чогуу барып, мисалы айылдан шаарга барсак да чогуу барчубуз да. Отдельно бир-бирден барчу эмеспиз. Такыра жүрөбүз ошо чогуу. Чогуу барчубуз. Мен кетем десем, мээди кетирип мен кетип калчумун кайра айылга. Бул 2 күндөн кайра барчу. Анан кийин бизде уже ошон үчүн көп жака баягы чогуу чыккандыктан коркунуч сезим жок да. Экөөбүз кыймылдуубуз. Айылда турсак ооруп калмак болушубуз керек. Анан
бул азыр кечинде кайра мени менен жумушка барат. Кайра барып каерде деле иштейбиз. Түшүктө жумуш. Эми ал өзү менин жумуш эми ал жерде деле ошол жалаң эле промышленный завод экен. Анан эми өзүбүздүн жумуш менен, өзүбүздүн билим менен албайт экен да. Анан ал жерде эми тазалык экен, эми койгон эмелерин сүрүп, тазалап, ордуна коюп иреттеп чыгып кете беребиз. Болгону 2 саат, 3 саат иштейбиз. Анан буга өзүнчө айлык алабыз. Өзүнчө төлөйт айлыктарыбызды. Анан кыйналыш деле эмес. Анан бул болбой иштеп алды. Эми сен алып барып мен карап отуруп бермек белем аяктан. Десе эле тигилер киргизип алды. Анан бирок баягы тилден неме деп келсең, эми аякта жалаң америкалыктар анан түшүнбөй атып алар десек, башка тилдегилер деле американын тилин билишпейт экен. Анан бирок эми өзүбүзгө керектүү эмени үйрөнүп калдык, Ne алар калдык эми. просто эми кезин түшүнбөйсүң да. Кол менен эле жаңсап көргөзүп берет өздөрү эле. Үйлүү эле. Баягы кол эми потом аны жана маймундар деле велосипед деп атпайбы? Ошол сыяктуу эле мисалы мындай ойлогондо алар эми потом биз адамбыз да. Азыр баягы айткан сөзүн эле түшүнүп калдың да. Менен айтып атса сага түшүнөсүң. Макул деп туруп жада бересиң, жадап кетесиң. Сон эми акырындык менен баягы тилди өздөштүрүш деле кыйын экен. Бирок жумуштун бир ыргагын таап алгандан кийин алга тилдин деле кереги жок экен. Ушу Болгарка биздеки бул жеңилдигин айт. Удобный. Биздеги мындай эми бизге килейген да чоң. Иштеген удобный. А муну бир колдоп иштей берсең болот экен. Бул мисалы мен мына почти 2 жыл иштеп атам ушу менен. 2 жылдан бери күйүп да кеткен жок. Кечке тынбай иштейт. Почти 9 саат. Мына 2 жылдан бери ушу менен иштеп атам мен. Ушу мына буну жаңы алдым. Жаңы берди. А мына менен 2 жыл болду же иштегениме. Мына сары белги былтыр койгом өзүм. Мына бу келгенде кайра бердим. О аппарат меники. Бул мен кетмейинче эч мен Бишкекке кетип калып кайра келсем да бу тийбейт эч ким. Иштебейт эч ким. Акысы жок иштегенге. Анткени бул меники. Сварочный аппарат. Ошондо эми астыда кандай максаттарыңыз, кандай пландар бар? Эми астыда эгер жашырганда эми баягы биякта акчаң болсо ушундай бир эме ачып алсаң сон экен да. Эми көрөбүз дагы бир 2 жыл иштеп турайынчы, анан кийин эгер акчаны мындай чогултуп алсам, мүмкүн ачып койсо деле болот экен. Бу жерде кыйынчылык жок экен, баягы тил билген бирөөнү, компьютер билген бирөөнү алып алсаң, бир баланы. А болду экен, ал любой жактан табат да. А уулуңуз Суратка, уулуңуз жардам берет да? Ал деле айтып атат. Мурданы көчөгө кетти, ал жумуш келип бир жума эс алып анан кетти. Анан мен айттым да, өзү деле айтты. Папа депчи. Эгер эмесе менин колуман келет, любой нерсе келет. Анан келбейт деп эми, конечно, келбей да калышы мүмкүн. А бирок маяктагы инструменттин жардамы менен келет. Бу жерде бүт жасасам болот экен. Инструменттер жакшы экен. Бизде мындай инструмент таппайбыз да. Бу жерде толуп тура экен инструмент, бүт бар. Демек, ушундай бир ишкана өзүңүз ачсам деп максат кылып атасыз, Ачып койсо болот экен. Эгер акча болсо ачып койсо болот экен да. Мына достор, демек максат коюңуздар. Көрсөм эмне иштеш керек экен, Кол бут басып турган учурда бир нерсе менен алагды болуш керек экен. Үйдө отурганда биз мына азыркы тапта биз балдардан жардам муктаж болбой, биз балдарыбызга өзүбүз өмүрүбүз өткүчөк жардам беребиз балдарыбызга. Так что ошолордун кыйналбай жашап, кыйналбай өтүшүнө бизге эмне, бизге иштеген кереги жок. Мен мисалы ошол былтыр келгенде ал 5 ай Uber менен барып келип иштедим да. Балам жумушта Uber менен такси менен. Күнүгө такси менен барып келип иштедим. Зарплатым жарымы таксиге кетти да. Бирок ал убакта меники 12 эле болчу. Эми күнүгө ошондо $50 таксиге кетчү меники. Анткени жашаган жерим мурун алыс болчу.
Муну сиз өз алдыңызча үйрөндүңүз. Ооба. Жакында эле үйрөндүк, кыйын болсо 1 ай болду. Эми бекер отурганда кээде баягы жумуштан чарчап келгенде кылдыратып, биерин бир базып, буланы тартсаң ырлардын эмеси келет экен да өзүчү. Акырында анан эле эми баягы биз мурун чертип көрбөгөндөн кийин булам эметип алып келтире аласың да. Кыскасы эми ал үчүн кичине неме болуш керек экен, жөндөм болуш керек экен. Кызыгуу. Кызыгуу болсо бүт бар болот экен. Эгер ушу кызыгып отуруп үйрөндүкчү, биз комуз карматчу эмеспиз да. Дагы жакшы сыймыктуу чакка келип калган жакшы болуптур. Эң кызыгы жаңы келип аэропортко түшкөндө бизди күткөн киши жок болуп калды да. Болгоңуздарчы? Алар 2-нчи этажда экен да. А биз 1-нчи этаждан чыгып Таппай атпайбызбы? калып Таппай калып атпайбызбы? Анан кийин эми же бизде телефон болбосо, Мен сурадым. анан кийин биз 1-нчи этаждан чыксак, бир эми американка кыз экен, жаш кыз эле. Ал тамеки чегип туруптур. Анан кийин алгыс менен тамеки сурап атпайбы? А мен түшүнбөйм, тамекинин эмне экенин түшүнбөйм да. Анан кийин мен тамеки бердим. Тамеки берсем чекти. А бул телефон сурап атпайбы кызданчы? Эми ишин түшүндүрдү да. Мен телефон сурап. Анан кыз берди. Анан кийин эшикке чыгып телефон, ошол жерде туруп телефон чалды. Баламдын үстүндө экен көрсө. А бизди көрбөптүр аларчы, биз оосун чыгып кетиптирбиз деп айкабайчы. Анан, конечно, сезенесиң да. Же анан чалганда алып калып атпайбы момент. Ошол эң ошол эме болду да. А мен деле түшүнүгү жок эле тамеки берсем алып атпайбы. Неме болуп калыптыр да, папа болуп калыптыр да, Мен эми түшүнгөндө ал тамеки көрсө чын эле тамеки сураптыр. А мен тамеки билгендей тамеки берип атсам, анан бул телефон сурап атпайбы агызданчы. Дагы кандай болду? Азыр эми көнүп калды, биринчи келгенде ошо май куйганды эме кылып атты. Анан машинадан да бар май куюш керек да. Балам 1-2 жолу көргөздү, куйдум, кайра адашып каласың. Анан кийин эмне болсо ошо болсун да анан бардым. Куюш керек да баары бир. Бала тракта, башка Ал жок да ал уже. 1,5 айда бир Анан келет. кийин ал кичине күтүп турмуш деген да. А мен баягы чыдабаган жарым басып жибем да. А кээде картамы унутуп калам сайган бойдон. Аны көрсө сууруп алыш керек экен. Ал ошентип жүрүп үйрөндүк, андагы койбой. Бүтүп, тияктан өзүнүн цехтен жасап бүтүп келип, покраска бүтүп анан коюп бүтүп, жаңы эле бүтүп аттык уже бүт. Азыр дагы эмнелери калды? Бүттү эми могу покраска анча-мынча жерлери калды, ошону жасап коюп эле бүтүп кетебиз. Бүгүн акыркы күн. Кечээги сиз жасагандардын баардыгы ушундай коюлат экен да көрсө, Бүт ушундай коюлат. Монда биягында бар, моягы бар, асты бар биягында. Асты да ушундай да мондай. Мына моулардын баары көчө коюлган да. Мына моунун баары ушундай коюлган да. Ушунун баары биз колдон жасадык да, бүт колго жасалды. Эми ошо покраскадан келгенден кийинкилери да бул уже коюлуп почти готовый. краскасын, цветин ким тандайт? Биздин эме тандайт өзү. Өзү художник, дизайнер да. Өзү тандайт, өзү бүт выбор жасайт. Могу мисалы орнаменттин бүт түзүлүшүн кандай формада болуш керек, бүт киши да эмеп берет да. Анткени ал киши бүт билет да, художник, дизайнер болгондон кийин бүт баарын билет. Вот пока в России жили, я с киргизами практически не виделся. А здесь познакомился, и они очень хорошие работники.
с Киргизии ребята, вот Таштан, уже третий год, да, работаешь? Второй год. Второй Уже- год. Нет, уже начинается третий год. Да, уже третий год. Да. Он у нас в самых лучших рядах, лучший работник. Вот. Он пришел, в принципе, с самой маленькой зарплаты начал, а теперь максимум получает. Поэтому это большой сдвиг за 2 года. Да, и мастерство поднялось, делает очень сложные работы. То есть на самом деле здесь в Америке трудно найти работников, которые могут хорошо руками работать, что-то делать интересное, сложные работы делать. Тяжело, найти людей. Он научился, за 2 года научился многому и уже делает очень сложные работы. Вот видите, вот эти вот перила тоже, это не легкая работа. Все подгонять надо было, каждую железку надо было подгонять, подрезать, выравнивать так, чтобы оно все хорошо вертикально было, чтобы красиво выглядела финишная работа после того, как уже покрасили, чтобы оно смотрелось. Это художественная работа. Так что Таштан мастер своего дела теперь. Вот. Да, Таштан Баке, он очень ответственный, да? Очень ответственный человек, очень. Всегда можно положиться на него. Видите, сегодня суббота, и вышел на работу. Надо закончить, попросил, что нужно закончить вот в субботу. Иногда и в воскресенье выходим на работу, если надо срочно что-то сделать. И утром рано или вечером остаться после работы. То есть он очень ответственный, подходит к работе с душой, что важно. Мы делаем такие художественные работы, где нужно душу прикладывать, не просто что-то, железку приварить, а здесь нужно сообразить, как правильно сделать. И когда человек делает это с душой, тогда и получается все красиво. Я по профессии скульптор, дизайнер и скульптор. Заодно Да, художник. Художник-скульптор, да. То есть я придумываю все дизайны, потом мы изготавливаем вот благодаря таким людям, как Таштан, Бакет и другие ребята есть. Бул жакта мындай экен. Биз жактагыдай мисалы моунча срочно могул деген моундай болот, эртерээк бүт деген биякта болбойт экен да. А биз жакта болсо өлүп тирил бүт дейт да. Биздечи мисалы. А биякта андай жок экен да. Мисалы бир эме жадай турган болсо, мындай масштабный, крупный эме болсо, мунун деген убакыт саат коет экен. Шаштырбайт экен, бирок ошо деген качествону бүт керек экен да. Ал муну эмне кылсаң да бүтө кал, тигиндей ал деген жок экен биякта. Магазинге барганда, баягы тигиндей мындай алганда мурун акырындан сезденчү элек мурунчу. Эмнени алабыз, кантип алабыз, кайсын алабыз. Азыр баягы өзүбүздүн Кыргызстандагыдай эле болуп калдык. Каалаган алып эле уже акырындык менен өздөштүрөт экенсиң да. Өздөштүрүп алдыга койбой. Каалаган жерге барып. Мурун корку сезим бар болчу. Азыр уже акырындан уже жоголуп калды уже. Азыр каяк только баягы адрес эле билип алсак болду да. Жазып эле анан кийин телефондун баарын көргөзүп берет экен. Койдук. 1, 2, 3. Hoppa!